Эфирдик берүүлөрүбүздү акыркы кабарлар менен тааныштырган интернет ньюс маалымат программасы улантат. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Саламаттыгы начарлаган министрлик. Саламаттыкты сактай турган министрибиз өз ордун сактай албай калды көрүнөт. Буга чейин Ажоу Сооронбай Шарипович атын аттагандай, колун жаңсагандай болду эле, эми эл өкүлдөрү төбө астыга алышты. Баарынан да кызматына грант эсебинен кызмат кымбат унаа алдырганы азапка салып турган чагы. Аны дагы мойнуна албай, актанганга аракет жасаганы өзүнө эле жаман болду. Амалкой министр адегенде анысын мурунку министр Талантбек Батыралиевге чаптайын деди эле, ал адамда араң турса керек, калпын карабашына каңтарып салды. Экинчи болуп эл өкүлү Аида Исмалиева министрликтин жомуктурган жолун жокко чыгарып салды. Эт менен челдин ортосунда калган министр эми өзү деле кетип калса болмок, элди кыйнабай. Эсиңиздерде болсо керек, мурдагы унаа министри Замирбек Айдаров эмне менен кеткени. Ал байкуш Кытайдын фирмасынын жол тандабасын кызматына менгени үчүн күйүп кеткен. А бул жерде элет жеринде бейтапты эмканага жеткиргенге унаа табылбай жатса, эренин экинчи кызматтык унаа алып жатат. Анан да ал жактагылар айтып жатышпайбы? Унаанын педалына министрибиздин буту деле жетпесе керек деп. Кыргыздар түрмө ачса деле лента кесеби. Кыргыз бийлигинин кээ бир жүрүштөрүн көргөндө тим эле жерге кирип кете жаздайсың. Ошол кылыгы үчүн уялып да, жинин кайнап да турат. Аз күн мурда жазаларды аткаруу мекемесинин төрагасы Талабек Жапаров баш болгон лөктөрү Молдовановкадагы диний экстремисттерди кармоочу атайын жайды ачып, лента кесип жатпайбы? Шумдугуң солгор, түрмө ачып жатабыз деп да лента кесеби? Лентаны кесүү деген жакшылык күткөн нерсе. Мисалы мектептердин, бала бакчалардын, клубтардын лентасын кесип, ал жерге жакшылык болуусун каалайт. Анан түрмөнү ачып жатып лента кесүү дегенди кантип түшүнөбүз? Ошол жердегилер аман эсен болсун, келечегин берсен. Бала бакча бапырасын деппи, жоосунуңар жолдо калсын. Өкмөт башчысы сүрү көргөздү. Мухаммедкалый Абылгазиев илгерки чоңдордой кабагын чытып премьер-министрлик сүрү көргөзүп, Осмонбетовго сөгүш берип, анын 2 замын иштен алды. Бул эми жакшы жышан. Айтылган кеп бар эмеспи, адамга сый жарашпайт деген. Анын сыңары 27 жылдан бери шаарда балмуздак жеп чоңойгон найза кызга жасаган аяр мамиледей. Билермандардын ою менен болуп, көңүлгө карап сый мамиле жасап, жай сөз менен айткан иштин аягы эмне болуп жатат? Бүргүчтөтүп жеп, тала түз, тоо ташты калтырбай ал турсун токойдон бери сатып алып, манчыккаган чоңдордун жоругун айтканда көңүл чөгүп айла жок жер караганга туура келет. Эгер жогору жактан катуураак айбат болгондо, анда эл ишенген төбөлдөр мынчалга барышпайт болчу. 1 жылга чукул премьерлик такта отурган Мухаммедкалый Абылгазиевдин да артынан ар тараптуу кептер чыкпайт эле. Эгер ишке жаңы келгенден баштап сүр көргөзгөн болсо, анда алда канча тартип болуп, аброю өсмөк чыгар. Эми сөгүш алган Осмонбетовдун бети кызарып, ишти алдыга жылдырабы? Же баягы күнгүн атат ойдун калабы, аны өз абирине коелу. Мүрзөнүн жанында жарым жалаңачтан түшкөн кыздын сүрөтү боюнча текшерүү башталды. Ысык Көл облусунун милициясы Мүрзөнүн жанында купальник кийип сүрөткө түшкөн кыздын сүрөтү боюнча текшерүүнү баштады. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. 4 февралда бир катар ЖМКлар Мүрзөнүн жанында жарым жалаңач болуп түшкөн кыздын сүрөтүн социалдык тармактарда кызуу талкуулап жатканын жазган. Сүрөттү автор Артур Болжуров өзү жарыялап, анын алдына аты жок 2008 биринчи жолу чыгарып жатам деп жазган. Кийин сүрөт өчүрүлгөнүнөн аны айрым колдонуучулар аны көчүрүп өз баракчаларына жарыялаган. Айрым ЖМКлар фотографтын сөзүнө таянуу менен сүрөттөр 2008 жылы жайында Ысык Көл облусунун түштүк жээгиндеги Кажыс айылында тартылганын жазды. Аталган факты жоруктар жана кылмыштар боюнча бирдиктүү реестрге катталган. Ага юридикалык баа берүү үчүн баштапкы текшерүү иштери башталды. Эски китептерге экинчи өмүр берген чебердин видеосу. Чеберчилик жана фантазиянын күчтүүлүгү оригиналдуу эмгектерди жаратууга жол ачат. Газа секторунун жашоочусу Ахмед Хумейда өзгөчө ыкма менен эски китептерге экинчи өмүр берип келет. Чеберчиликтин аркасында жаралган эмгектер үйгө оригиналдуу кооздук берчү интерьерге айланды. Аны жасаган адамдардын элинде иш кылгандан сырткары фантазиясы дагы жакшы өнүккөн болуусу керек. Мына ушундай кабарлар менен эфирдик берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, маалыматтардын маани маңызына Нур телеканалы жоопту эмес. Студияда Гүлзада Төрөбекова болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.